Биз иш үстү баштай берсек деп ойлойм. Биздин кесиптештерибиз этабы менен бизге кошулат деп ойлойм. Кандай болгон күндө дагы бизде бул жаздырып алабыз бул вебинарды. Ал Facebook'та жана YouTube'дагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Кесиптештерибиз бул видеону анан көрүп алса болот. Эмесе иш үстү баштайлы. Урматтуу достор, биз бүгүн абдан кызыктуу вебинар өтмөкчүбүз. Бул биздин эң акыркы 12 тренингдин ичиндеги эң акыркы биздин вебинарыбыздын акыркысы десек болот. Биз силерди мына ошол убакытыңыздарды бөлүп, ошол 2,5 айдын ичинде биз менен чогуу ушул бардык вебинарларга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирип койгубуз келет. Бул тренинг ошо Кыргызстандын PISA 2025 изилдөөсүнө даярдоосунун алкагында бир топ учурларды талкууладык. Математикалык сабаттуулук, окуй билүү сабаттуулугу, санарип дүйнөдө деген темаларга кайрылдык. Андан тышкары биз инновациялар менен сынчыл ой жүгүртүү деген эмне экендигине көңүл бурдук. Ал эми бүгүн бизде 2 кызыктуу спикерибиз конок катары келип отурат. Булар практика жүзүндө иш алып барган адистер. Канат Ногойбаев алардын бири, жана ал инновациялык мектептерди илгерилетүү боюнча адис. Бүгүн ал өзүнүн мектебинин реалдуу мисалында алар эмне менен алектене тургандыгын көрсөтүп берет. Ошондой эле алар кантип жаңы практика менен жаңы билимди кантип жаратып аткандыгын, жана балдардын атаандаштыкка туруктуу болуп өсүшүнө, ушул өзгөрүлмө дүйнөдө кантип даярдаш керек экенин тууралуу сөз кылмакчы. Андан тышкары бизде ПИК Кыргызстандын директору Искендер Шаршиев дагы келип отурат спикер катары. Ал биздин ошол жаш ишкерлерге акселерациялык программаларга катышуу боюнча жардам берип атганын ичинде стартаптарды креативдүү экономика жакта түзүү боюнча жардамын көрсөтүп келе жатат. Ишибизди баштаардын алдында дагы бир жолу кайталап кое турган нерсе, биз силер үчүн абдан жакшынакай бир сыйлыкты даярдап койдук. Бул туурасында мен өткөн вебинарда айткан элем. Биз силер ушул 12 вебинардын жыйынтыгы боюнча 3 жөнөкөй суроого жооп берсеңиздер деп өтүнүп кетет элек. Биз аны кийинчерээк Telegram каналга жайгаштырабыз. Ал жерде кимдин ушул идеялары кызыктуураак боло турган болсо, биз өзүбүздүн командабыз менен аны тандап алып, анан жакшы ошо сыйлыгыбызды тапшырмакчыбыз. Жакынкы арада биз Telegram каналга ушул конкурска катышуунун эрежелерин жайгаштырабыз. Ушундай чакан конкурска катышуунун жол жоболорун жайгаштырабыз. Анан сиздер өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү көрсөтүп, анан кийин мыкты ушул биздин команданын атынан сыйлыкка ээ болуу мүмкүнчүлүгүңөрдү колдонсоңор деп коймокчубуз. Дагы бир белеп кое турган нерсе, бардык вебинарларды биздин YouTube каналыбызда дагы бир жолу көрсөңөр болот. PISA 2025 каналыбызда, ошондой эле Telegram каналында бизде 2000ден ашуун катышуучуларыбыз бар. Ушул Telegram каналында да суроолорун берсеңиздер болот. Бардыгыңыздарды ушул жазгы майрамдар менен куттуктап кетейин. Нооруз майрамы жакындап келе жатат. Бизде орозо айт болот. Орозоңор кабыл болсун. Биз ыйман жолундагылардын баарыбыздын жүрөгүбүздө мээрим болсун. Баарыңыздарды бүгүн кош келипсиздер деп айтмакчыбыз. Биздин өтүнүчүбүзгө макул болуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет. Мындай мектептер бизге абдан кызыктуу. Баарыбыз кандай мектептер болуш керек экендиги туурасында биз дайыма айтып келебиз. Жана ошо практика жүзүндө ушул мектепти көрөлү дедик элек. Ошол суроо берердин астында бир чакан видеороликти көрсөтүп берсеңиздер өтүндүңөр эле. Экрандан көрүнүп атабы скрин? Анда мен ушул видеону коюп койсом.
сцена, Ви, она Да? Ушу менен токтотуп койсок болот деп ойлойм видеону. Мен азыр түздөн түз презентацияга өтсөмбү деп турам. Мени Эдуард тааныштырып кеткендей эле мен ошол Хайтек Академия мектебинин пиар менеджери болом. Ошол коомчулук менен байланыш боюнча экран көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Жакшы. Биздин мектебибиз Хайтек Академия деп аталат. Биз Казакстандабыз, Алматы шаарындабыз. Жана биздин мектебибиз өзү негизи инновациялык мүнөздө мектеп деп койсок болот. Жана ал окутуу усулду боюнча уникалдуу десек болот. Эгерде мына ошол кийинки слайдтарга карай турган болсок, өзүңөр көрүп тургандай биздин мектебибиз мына ушундай америкалык жана финдик ошол окутууга ошол финдик жана америкалык мамиле кылууга негизделген. Жана бул ошол окутуунун долбоорлук ыкмасын колдонобуз. Ошол бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин мектепте билим алып аткан балдар алар жөн гана ошол сабактарды, химия, физика деген сабактарды гана өздөштүрбөстөн же математиканы өздөштүрбөстөн биз ошол мектепте аларга кызыктуу көйгөйлөрдү таап, анан ошол көйгөйлөрдү чечүү аркылуу ошол дүйнөдөгү локалдуу жана глобалдык ошол көйгөйлөрдү түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Чынын айтканда биз ушул балдарды баардык ошол алдыктагы бүдөмүк болгон нерселерге 21-кылымдагы чакырыктарга туруктуу болгонго, аларды чече билүүгө, аларга катыштырууга үйрөткөнгө аракет кылабыз. Биздин мектепте балдар ошол предметтерге практика аркылуу үйрөнөт. Башкача айтканда алар айталы кайсы бир уюм менен биргеликте же бизнес өкүлү менен биргеликте ошо долбоорду ишке ашыруу аркылуу үйрөнүшөт. Бул фонд болушу мүмкүн, уюм болушу мүмкүн. Айталы биздин мектептин ошо кандайча негизделгендиги туурасында тарыхына бир аз кайрылып кетейин. Биздин мектебибиз негизи абдан чоң инвестициялык компаниянын долбоору болуп эсептелинет, Куста Group деген. Жана ал бул компания болсо ошол жанагы мунай табуу жагында, курулуш индустрия жаатында иштейт. Мен кечирип коеюн, бирок бир аз жайыраак сүйлөй аласыңар, котормочу жетишпей калышы мүмкүн. Шашпай сүйлөсөңүз. Алар баягы айыл чарбасында иш алып барат, ритейлде иштейт. Бул ири бизнес компания жана ал 1998-жылы Түштүк Казакстанда уюштурулган болчу. 8000ге жакын кызматкерибиз жана 12 өлкөдө өзүнүн ишин алып барат. Эгер бул жерге бизде ушул мектептин негиздөөчүсүндө ушул идея Тачевада пайда болгон. Татьяна Магомбетова экөөндө алар экөө биригип, мына ушундай бир нерсени өзгөртүш керек деп ойлоп, анан жаңы билим берүү долбоорлорун жазыш керек го деген ойго келип, анан ушул бүгүнкү күндөгү реалдуулукка шайкеш келбеген ошол мектептерден кантип билим берүү сапатын жогорулатсак деген маселени тегенде ойлонолар. Көпчүлүк өлкөлөргө ар кайсы мектептерге барып, аларды көрүп, алардын ийгиликке жетүүсүнүн себеби эмнеде экендигине көңүл бурганга аракет кылып, кайсы усулдук ушул балдарга жакын болуп жана балдар үчүн кызыктуу боло тургандыгына көңүл бурганга аракет кылышканда, анан ошол негиз катары бул жерде ошол Хорда институту ошол Америка Кошмо Штаттарында алардын усулдугуна кызыгышты. Анткени алар мугалимдер менен балдардын билим алууга болгон мамилесин өзгөртүүгө негизделген. Жана ал өзүнүн программалары менен 300ден ашуун мектепке өзлөрүнүн программаларын беришет. Жана 1100гө жакын мугалимдер мына ушул ыкмага үйрөнүшкөн. Жана ошол институттун негиздөөчүсү өзү иш жүзүндө сабак берген мугалим болуп эсептелинет. Ал ушул программаны иштеп чыгуу катары жана ал ушул билим берүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө айтып, жана ушул билим берүү абдан бүгүнкү дүйнөдө актуалдуу маселелердин бири экендиги туурасында сөз кылат. Анан ушул идеяны түзүү боюнча баягы идея жарыялаган. Азыр силер видеодо көргөндөй эмес болчу. Башталышында ушундай инфраструктуралык жактан баардык жагы шайкеш келген имарат эмес болчу, кампусу жок болчу. Мектеп иштегенине 6 гана жыл болду. Жана акыркы 3 жылдын ичинде гана биз ушул жаңы кампуста ишибизди улантып атабыз. Ал эми ага чейин бул 150-200 балага гана эсептелинген мектеп болчу. Жана ошол мезгилде эч ким мына ошол пилоттук долбоор мына ушундай мыкты, ушундай масштабка чейин жетет деп ойлогон эмеспиз. Буну баарын биз кандайча өзгөрттүк? Бул баардыгы ошол актуалдыкты түшүнгөн учурдан башталды десек болот да.
Ушул слайдга токтоло кетсем, адегенде көбүнчө ошол билим берүүнү өнүктүрүш керек деп, анан кийин кандайдыр бир белгилүү үлгү катары боло тургандай модельди иштеп чыгуу боюнча милдет турду. Адегенде ошо кыялдагы мектеп кандай болуш керек деп, биздин балдарыбыз ушундай мектепте окуса деген кыялыбыздагы мектептин моделин түзүүнүн тегерегинде тегерегинде ой жүгүртүп, анан кийин ал бул мектеп өзүнүн көндүмдөрүн, билимдерин ошол мамлекеттик жана айылдагы мектептерге ошо үлгү катары боло турган мектеп болсо да, ошо башка мектептер дагы ушул усулдукту өздөрү ишке киргизип, же болбосо ушул моделди көрүп туруп, ошол жактан жакшы нерселерди өздөрүнүн ишинде колдонгонуна шык дем бериш үчүн ошону максат кылганбыз да. Жана бизде азыр 150ден ашуун кызматкерибиз бар. Биз ошол эл аралык стандарттар боюнча ошо киребиз жана бул жаатта биздин мектебибиз өзүнүн баягы керектүү масштабына жетише алды десек болот. Бул жердеги белгилеп кое турган маанилүү нерсе эмне? Кызыктуу нерсе бул биринчиден ушул миссиясы, баалуулуктары жана максаты биздин мектептин. Азыр слайдтан көрсөтөйүн. Эгерде биздин кандай максатыбыз менен миссиябыз кандай экендиги жөнүндө айта турган болсок, бул жерде түшүнүп кое турган бир нерсе, биз бул балдарыбызды 21-кылымдын чакырыктарына даярдап атат. Бул жерде дүйнөнүн активдүү, жигердүү жарандарын жана жигердүү жарандык позициясы бар адамдарды тарбиялап чыгаруу. Жана ар бир адамдын дараметин, анын жекече өсүүсүн, ошол балага көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берүүнү көздөйбүз. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү берип аткан процессте алдар ошол коом үчүн позитивдүү өзгөрүүлөрдү алып келе алат. Мына ушул биздин мектебибиздин башкы баалуулугу ушунда. Биз балдарды тарбиялоодо жана окутууда алар үчүн керек болгон көндүмдөргө ээ боло турган адамдарды, 21-кылымда керек боло турган көндүмдөргө ээ боло турган тарбиялоочу адамдарды чыгарып атабыз. Бул жерде ошол аларга абдан көп сандаган көндүмдөр керек болушу мүмкүн. Күнүмдүк турмушунда, жумушунда, же болбосо карьера жасоосунда, кайсы жерде болсо да керек боло турган көндүмдөр жана бул жерде эмоционалдык интеллектин дагы өстүрүүгө аракет кылабыз. Бул жакта биздин максаттар көбүнчө азыр кандай болбосун компаниялардын, жаңы сезимдүү адамдардын максатына жооп берет да. Эмне максат менен билим алып атабыз деп өзүнө суроо берген адамдардын максатына туура келет. Ушул биздин мектепте билим алып аткан ар бир бала эмне үчүн окуп аткандыгын жана мунун натыйжасында эмнелерге боло тургандыгын так аныктап түшүнө алат. Анан башкысы бул жерде биргелешип иштөө, анан аларды курчап турган көйгөйлөрдү түшүнө билүү. Ошол көйгөйлөрдү түшүнгөндөн кийин аларды кантип чечсе боло тургандыгын жана ошол чечимдерди кабыл алып, алар мына ошол көйгөйдү чечиш үчүн эмнелерди жасаш керек экендигин түшүнө ала турган болот. Алар ошо жамааттын деңгээлинде, локалдуу деңгээлде болушу мүмкүн. Жамааттар кандай боло алат? Айталы, балдар ар кандай долбоорлор менен иш алып барат. Мисалы үчүн 9-класста бизде атайын бир Vision фонд менен биргеликте көйгөйдү чечкенге аракет кылганбыз. Бул жанагы шаардагы, Алматы шаарындагы ышка байланыштуу болчу. Бишкек менен Алматы экөө сейсмологиялык жактан бир ошо географиялык көз караштан алганда бир өрөөндө жайгашкандыктан улам ыш маселеси актуалдуу болуп саналат бул шаарлар үчүн. Ошон үчүн азыр ыш маселеси мамлекеттин деңгээлинде, коомдун деңгээлинде каралып аткан көйгөйлөрдүн бири жана биз ушул жерде атайын ушул долбоорлук ыкма окутуунун долбоорлук ыкмасын колдонуу менен атайын изилдөөлөрдү жүргүзүү, эмнелерге таасир эте тургандан, алардын күнүмдүк турмушуна таасири кандай экендигине көңүл бурдук. Анан ал жерде мына ошол баягы стандарттуу эмес креативдүү чечимдерди кабыл алууга аракет кылышты. Ар бир жолу таң калтырган нерсе ошо балдар аябай сонун чечимдерди сунуштайт. Алар жөнүндө ал эмес айрым адистердин дагы оюна келбеген чечимдерди дагы сунуштаган учурлар бар. Ошондуктан биздин балдарыбыз көбүнчө ошол тобокелдикке барып, анан баардык мындай колубуздан келеби, болобу, болбойбу деп ойлонуп отурбастан эле алар мына ошол ар кандай бир алкактардан чыгып алар ойлонгондон кийин аларда баягы адаттагыдан тышкары чечимдерди сунушкулат. Анан аларда айталы мына ушундай атайын жанагы пушкаларды колдонуп, ошол жанагы ышты тарата турган, же болбосо жашылдандыруу иштерин ошол үйлөрдүн чатырларына ошол жашылдана турган нерселерди көрсөтүп, башкача айтканда абдан көп сандагы идеялар сунушташат. Андан кийин балким бул жерде ошол фонд белгилегендей эле мына ошол жерде эгерде биз колдоно турган болсок, жакшы натыйжа бере турган чечимдерди сунуштай алышат.
алтынчы сегизинчи класстарда алар атайын ошол көйгөйдү жанагы үй жай кылган жаныбарларга байланышкан көйгөйдү кантип чечүү боюнча алардын сунуштары бар да. Булар эмоционалдык, интеллект, ошол көйгөйдү түшүнүүсү, анан аны кандай чечүү керек экендигин аракет кылышуу боюнча ошол тажрыйба. Ошол мугалимдердин өздөрү дагы дисциплиналар же предметтер аралык мамилени жасаганга аракет кылыш керек. Мисалы үчүн химиянын мугалими гана ошол жалаң ушул иштер менен алектениш керек деп, же болбосо ошол химия, физика же башка сабактардан берген мугалимдер өздөрү биригип бир STEM чечимди кабыл алганга катышышы мүмкүн да. Ошол белгилүү бир айылда кандайдыр бир көйгөй бар боло турган болсо, мисалы суу жетишсиз болсо деген сыяктуу көйгөйлөр чечкенге мүмкүнчүлүк берет да. Биз ошол 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүү көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылган мезгилде балдар ушундай көйгөйлөр бар экендигин билишет дагы, аларды кандай чечиш керек деген маселенин үстүндө иш алып барышат, ойлонушат. Эгерде биз ошол биздин бүтүрүүчүлөр жөнүндө айта турган болсок, биз мына ошол мектептин бүтүрүүчүлөрүн кандай да элестетебиз. Кандай мектеп болсо дагы алар өздөрүнүн бүтүрүүчүлөрү ким экендигин, биз кимдерди даярдатабыз деген суроого жооп бериш керек. Мисалы үчүн бизнесте мына ошо кайсы максат үчүн ошол бизнести жасап атабыз деп өздөрүнө баягы милдет коет эмеспи? Ошондой сыяктуу эле ушул өмүр бою билим алуу маселеси боюнча айта турган болсок, биз жалаң гана балдарды гана окутпайбыз, биз мугалимдер менен дагы иш алып барып, аларга жаңы интерактивдүү ыкмаларды үйрөтөбүз, ар кандай машыктыруучуларды башка дүйнөдө, башка өлкөлөрдөн өзлөрүнүн мыкты тажрыйбасы менен бөлүшүш үчүн аларды дагы алып келебиз. Биз ошол дүйнөнүн жарандарын даярдайбыз. Алар мына бүгүн дүйнөдө эмне болуп аткандыгы түшүнө турган жана ошол болуп аткан өзгөрүүлөргө активдүү катышканга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисалы үчүн мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү, кандай көйгөйлөр бар экендигин карап көргөнгө мүмкүнчүлүгү болгон адамдар даярданганга аракет кылабыз. Эми ошол бүтүрүүчүнүн бейнеси кандай же портрети кандай десек, бул сынчыл ой жүгүрткө алган бүтүрүүчү болуп аталар. Ошо мугалимдердин мисалында көрөт. Көбүнчө бизде бир гана мугалим ошол сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча иш алып барат эмеспи? Анан бир нече сабак боюнча эгер ушуну ишке киргизсек, балдарды команданын ичинде иштей билүүгө үйрөтө турган болсок, демек мугалимдерибиз дагы командалык мүнөздө иш алып барып, кандайдыр бир чечимдер кабыл алганга жардам берет. Мисалы үчүн айталы, алар баягы бир ишти жасаганда аны көңүлү калып, же болбосо колубуздан келбейт экен деп таштап койбой, улам ошол көйгөйдү аягына чейин чечиш үчүн жоопкерчиликти мойнуна алып, аны чечкенге аракет кылат. Албетте, бул эмоционалдык компонент дагы бар. Биздин мектепте психологиялык чөйрө баягы эч ким балдарды урушпайт, эч ким аларга муну жасабагыла деп тыюу салбайт. Мына ушундай нерсеге негизделген да. Көбүнчө баягы аң сезимдүү түрдө өзүнүн жүрүм-турумун түшүнүш керек балдар. Ошондуктан көп учурда биз рефлексияны практикада көп колдонобуз да. Бул жөн эле жанагы салттуу түрдө эле үйгө эле тапшырма бербестен, мына ушул нерсени эмне максатта жасап атабыз, кандай көндүмдөрдү өнүктүрүп атабыз деген суроолорго жооп бергенге, алардан жооп алганга аракет кылабыз да. Ушул сабакка катышып, мен өзүмө эмнени алдым деп ошол бала ойлонушу керек. Эгер жалпысынан ошол система кандайча иштеп атканына көңүл бура турган болсок, жана кадимки адаттагыдай эле салттуу мектепте кандайча иштеш керек деген суроого жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Мисалы үчүн жеке мектепте бизде баардык ошол кабинеттерди жана башка деңгээлиндеги баягы мектеп эмес болчубуз. Биз эле көптөгөн жылдар бою жөнөкөй эле мектеп катары иштеп келгенбиз. Жана бизде ошол техника, жабдууларыбыз, чегиректе болуп аткан нерселердин баары, жана видеодон көргөн нерселердин баары жок болчу. Бирок бул жерде креативдүүлүккө басым жасаган, бирибизге мээримдүү мамиле жасаган, сыйлаган, эркиндик ошол өкүм сүргөн ушундай маанайыбыз бар болчу мектепте. Биз көбүнчө ошол балдарыбыз кандайдыр нерселерди таңуулаганга аракет кылабыз. Аларды мындай өзүбүз туура эсептеген нерселерге ыктуу кылганга аракет кылабыз да. Ал эми бул жерде аларга кадимки эле теорияларды бербестен, ошо практика жүзүндө алар үйрөткөнгө аракет кылат. Мисалы үчүн балдар үй тапшырмасын жазган жаман көрөт, же болбосо сабак жасаганда жаман көрүшү мүмкүн, туурабы? Негизи биз өзүбүз деле бир жерде отуруп бир нерсени укканды деле каалабайттырбыз.
айтабыз да. Биз көбүнчө айталы бир аз гана адамдар баягы өзүн өзү шыктандырып бир иштерди жоопкерчиликтүү түрдө жасайт эмеспи. Анан бул жерде аларга мына ушул практика жүзүндө ушуну өздөрүнүн башынан өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Чындыгында эле мен бир нерсени өзгөртө алат турбаймынбы, мен өзгөрүп алып келе алат турбаймынбы деген ошондой бүтүмгө келтиргенге аракет кылышыбыз керек да. Бизде мектебибиз инклюзивдүү, бизде өнүгүүдөгү өзгөчөлүктөрү бар, балдар дагы бар, аларга биз жекече мамиле кылабыз. Анан ошол мектепте алар өзүнчө бөлүнүп коюлбайт, бөлүштүрүлүп салынбайт да, бөлүнүп салынбайт. Мисалы алар жанагындай өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрү бар ошол балдар менен бирге иштешет. Анан булар дагы эмоционалдык интеллекттен маанилүү көндүм болуп саналат. Анткени ошо балдар өздөрүнүн башкача болгон балдар да бар экендигин, алардын кандай көйгөйлөрү бар экендигин жакшы түшүнөт. Ошо анан баары биригип бизде бир чоң командабыз катары командабыз бар, ошол команда катары иш алып барабыз. Анан алар төмөнкүдөй нерселерге көңүл бурат. Бизде психологдор бар, алар айталы биздин балдарыбыз кандай экендигин, алар кандай нерселерге артыкчылык бере тургандыгын, гиперактивдүүбү же аз активдүүбү, ошолорго көңүл бура турган ушул психологдорубуз бар. Булар кайтарым байланыш үчүн маанилүү, мугалимдер үчүн да кимге кандай мамиле кылыш керек экендигин түшүнүш үчүн. Анан мына ошол психологдун иштеген ар бир балага тийиштүү деңгээлде көңүл бурулууга мүмкүнчүлүк берет. Активдүү жарандык позиция деген бул ошо кандай маселе болсо дагы суроолорун берип жооп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мектепте 3 тилде жүргүзүлөт. Айталы биз казак тилинде, орус тилинде да билим алабыз. Анан айрым сабактар дагы орус, казак, англис тилдеринде өткөрүлөт. Анан мына ошол 3 тилдүүлүктүн болушунун өзү, мына ошо алар кайсы класста экендигине жараша, өзүнүн жаш курагына жараша ар кандай ошол сабактар боюнча ар кайсы тилде өзлөрүнүн тийиштүү кылып сааттар бөлүштүрүп берилген. Мунун баардыгы аларга интеграцияланып, анан көбүрөөк тилди билгенге мүмкүнчүлүк берет. Көбүрөөк тил билүү көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эми ушул биздин мектебибиз жөнүндө дагы кененирээк маалымат бере турган болсок, биз албетте ошол биздин мектебибиз айталы реалдуу көйгөйлөрдү чечкенге багытталган, ошо бүтүрүүчүлөрдү чыгарууга аракет кылган мектеп болуш керек. Ошол реалдуу жашоо менен мектептин экөөнүн ортосунда байланыш болуш керек. Көбүнчө мектептерде бул мындай болбой калат. Анткени айталы ошол мектепте алар жана турмушта керек боло турган көндүмдөргө көп көңүл бурулбай калган учурлар бар да. Биздин мектепте көбүнчө ошол баа бергени көндүмдөргө көңүл бурабыз. Кайсы көндүмдөрдү жакшыртыш керек, сага эмнелерге басым жасашың керек деп ошондой позитивдүү фидбек кылганга аракет кылып, биздин мектебибиздеги эң башкы нерселердин бири мына сен ушул колуңдан келет экен, демек сен могу нерселерди жакшыртсаң болот деген нерселер бар да. Анан ал жерде стандарттуу экзамендер же сыноолор дагы бар. Сен бирөөдөн жакшырааксың, мыктырааксың, сен бирден начаррааксың. Жана класстардын ортосунда дагы ар кандай мелдештер деле жок да, атаандаштык деле жок. Анткени ар бир окуучу өзүнчө уникалдуу адам болуп саналат. Анан ошондуктан кимдир бирөөлөрдү олимпиадаларга, бир мелдештерге катыштырууга дагы мажбурлабайбыз. Башкача айтканда, бизде кандайдыр бир сыйлыктарды алуу жана алдыңкы болууга чуркаганга деле аларды мажбурлабайбыз. Анткени биз бул жерде эмоционалдык жактан туруктуулукту камсыздап бергенге аракет кылабыз. Ал ошол бала анын жашоосунда эмне болгонуна карабастан ал акырындык менен өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болуп, анан өзүнө тындыгында керек боло турган көндүмдөргө ээ болушуна аракет кылабыз. Биз көбүнчө басымды мына ушул ата-энелер менен жолугушууга да чоң басым жасайт. Башкача айтканда, ата-энелер ошол окутуу процессине сөзсүз түрдө катышыш керек. Айталы, ошо өзүнүн баласын мектепке берип коюп, анан эмне кылса ошо кылат, бул силердин көйгөйүңөр, силер кандай болсо ошондой болуп иш алып баргыла деп койгон туура эмес. Биз ошо ата-энелер менен биргеликте ошол балага кандай мамиле жасалыш керек экендиги жөнүндө чечим кабыл алып, анан ата-энелер өзүнүн балдарына таасири чоң да, жана алар ошо бала менен кошо иш алып барышат. Алар прогресси же илгерилөөсү кандай экендигине көңүл бурат. Анан дайыма атайын SLC өткөрүп турабыз. Мындай ошол конференциялардын учурунда бир мугалим, бир окуучу, анын ата-энеси катышат. Ошентип алар үчөө биригип, анын максаттарын талкуулайт кийинки окуу жылга карата же кийинки чейрекке карата, жана ошол окуусунун натыйжалары кандай экендигин, ошо кандай көндүмдөргө ээ болгондугуна көңүл буруп, эмнелерге басым жасаш керек экендигин чечиш үчүн анан ошол бала өзү чыгып, өзүнүн пикирин айтып, өзү презентация даярдайт. Презентацияны биздин балдарыбыздын баардыгы эле даярдашат.
кадимкидей эле жашоо. Бул жерде эң маанилүү нерсе эмне? Демек ал эмнелерге жетишкендигин өзү түшүнөт, анан кийин эмнелерге жеткенге аракет кылыш керек экендигин так аныктап алат да. Ошо черек сайын ушундай өткөрүп турабыз. Анан кийин ошо жылдын аягында бул чындыгында эле ошол мектепке эмне үчүн келгендигин жана эмне көндүмдөргө ээ болуш керек экендигин түшүнө алат да. Андан тышкары мына ушул балдар ар кандай көндүмдөрүн, ошо чыгармачыл көндүмдөрүн өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Бул жерде ар кандай иримдер иштейт, ошо робототехника боюнча, дебат жүргүзүү боюнча жана ал жерге ыктыярдуу түрдө гана алар катыш керек. Эч ким аларды мажбурлабайт, бирок эң башкысы алар мына ошол окутуунун процессинде алар кошумча түрдө кандайдыр бир көндүмдөрдү алат, анан кайсы бир кызыкчылыгы боюнча иримдерге катыша алат. Анан алар ошол презентацияны жасагандан кийин ошол активдүү жарандык позиция жаатындагы иштер жөнүндө айттым. Эми ошол тилдерди үйрөнүү бул жерде абдан маанилүү элемент. Бул ошол маданияттар аралык коммуникация. Алар бири бири менен баарлашуусу үчүн, алар башкалардын бири-биринин тажрыйбасына көз салышы үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан бизде мына ушундай дагы бир топ ушундай жеке мектептерди ачуу боюнча максатыбыз деле жок. Же болбосо мына ошо балдардын аркасынан акча таап алайлы деген деле максатты көздөбөйбүз. Биздин башкы максатыбыз ушундай бир модельди көрсөтүү, билим берүүнүн жана финдик жана америкалык окутуунун ыкмаларын колдонуу менен ушундай модельди көрсөтүп берүү да. Башка нерсе, мисалы үчүн башталгыч сабактарда, башталгыч класстарда биз ошол финдик окутуунун долбоор окутуунун ыкмаларын колдонобуз. Натыйжада бизде былтыр биз биринчи бүтүрүүчүлөрдү чыгарганбыз жана биз белгилеп кое турган нерсе айталы, ошол жылдын жыйынтыгын айта турган болсок, бизде ошол биз умтулган нерселерибиз бар экен. Ошолорго жетишкен учурларыбыз бар экен. Демек биздин бүтүрүүчүлөр чындыгында алар эмнелерге үйрөнгөндүгүн жана эмнеге умтулгандыгын баарын аң сезимдүү түшүнгөн бүтүрүүчүлөр болду. Анткени алар дайыма ар кандай көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш алып барышып, ошол боюнча тажрыйба топтошту. Анан бул жерде ошол азыркы биз колдонуп аткан усулдук боюнча айта турган болсок, ошол мугалимдерди ушул модель менен тааныштырып, бул туурасында айтуу жөнүндө дагы алдыбызда максатыбыз бар. Биз ушул вебинарга катышуунун максатынын бири дагы ошол кыргызстандык мугалимдерге дагы ушул маалыматты жеткирели деди. Ушундай усулдук бар экендиги жөнүндө, аны көбүрөөк тереңирээк аны өздөштүрүп, изилдеп көрсөк, анан бул дагы окутуунун варианттарынын бири болуп калышы мүмкүн деген максат менен сиздерге да ушул маалыматты берели деп атабыз да. Негизи ошол мектептин канча кабинети бар экендиги, мектепте кандай жабдуулары бар экендиги дагы эң башкы көрсөткүч эмес. Эң башкы көрсөткүч бул ошо силер ушул мектепте жаратып аткан маанай. Ал ошол жерде иштеп аткан мугалимдин анын интерактивдүү усулдуктарды колдонуу боюнча, ошол окутууга көбүрөөк катышуусу, ошол окуучуны көбүрөөк кам көргөндүгүнө, анын окуучулардын ата энелерине жана окуучулардын өздөрүнө байланыштуу экендигин, мисалы бири-бирин жаман көрүп, анан бир басым астында калып, кандай бир стресстерге душар болгон нерселерди четке кагып, кайра ошол баланын психологиялык туруктуу болушуна жана чындыгында эле ал бул жерде эмне үчүн келгендигин жана бул жерден эмнелерге жетишкенге аракет кыла тургандыгын так аңдап түшүнгөн бүтүрүүчүнү чыгарууга басым жасайбыз да. Анан бизде мисалы үчүн ошол кесипке багыт берүү боюнча дагы атайын адисибиз бар. Ал ошо балдардын жөндөмүнө жараша кайсы жакка барып окусаңар же эмне менен алектенсеңер болот деп багыт бере алат да. Ошондуктан көп бош убактыгында баягы өзү эмнени жасаганда каалай тургандыгын аныктаганга багыт бергенге аракет кылабыз. Биз ар кандай ошол коммуникацияларды да колдонобуз. Instagram, Facebook, WhatsApp мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланабыз жана ошол акыркы технологиялардын баардыгын, технологиялык жаатында жаңылыктардын баардыгын колдонгондорду аракет кылабыз. Анан бул жерде эске алып кое турган нерсе, ошондой эле мугалимдерге, ата энелерге дагы эске алып кое турган нерсе, биз баягы акырындык менен ушул нерселерге өтүү зарыл да. Анткени ошол шаймандардын баардыгы жеткиликтүү баарыбызга жана айталы ушул класстар менен иш алып барыш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир кошумча каттоонун деле кереги жок. Мисалы үчүн Jambox менен колдонуш үчүн айталы онлайн сабактардын учурунда кошумча кандайдыр бир катталуунун деле кереги жок. Ошол көпчүлүк шаймандар баардыгыбыз үчүн жеткиликтүү эле болот. Жанагы Kahoot шайманды деле билесиңер. Анан биздин максат аларды натыйжалуу түрдө колдоно билүү жана айталы жөн эле теория менен фактыларды бербестен ошо балага алардын сынчыл ой жүгүртүүсүнө жардам берүү. Башкача айтканда, алар ошо изилдеп окуп аткан нерселердин эмне үчүн үйрөнүп аткандыгын, анан ошону эмнеге пайдаланып
каалана алам деген нерсени так түшүнүшүнө жардам бересиз. Мына ошол учурда чындыгында эле өздөрү эмнени каалай тургандыгын балдар түшүнгөнүнө жардам беребиз. Жана мугалимдердин өздөрү дагы дайыма дараметтен артып турушат. Мына ошол биздин мектебибиздин жалпы концепциясы ушул. Деген ушул мектеп биз ачылгандан баштап эле мына ушул нерселерге басым жасалган. Анан кээ бирлерде усулдук боюнча же дагы башка бир суроолор бар боло турган болсо мен кошумча жооп бергенге даярмын. Көбүрөөк убакыт калтыранга аракет кылдым. Канат, саламатсызбы? Мени угуп атасызбы? Келгиле, анда мен азыр биздин экраныбызды токтотуп коеюн. Сизге чоң рахмат. Абдан мына ошол чындыгында ушундай бир модель бар экендигин көрүп абдан жагымдуу. Эми айтсаңыз, мына ошол командаларда иш алып баруу көпчүлүк изилдөөлөрдө белгиленгендей эле мына ошол STEM менен иштегенде, ошол команда ичинде иштегенде биринчи кезекте алар ошол адамдардын ортосунда көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат деп айтышат да. Силерде бул кандайча? Ошол жөнүндө практикада кандай экенин айтып берсеңер. Айталы, ушул окуучулардын командасын кантип калыптандырабыз, кантип түзөбүз? Мына ошол жөнүндө айтайын дедим эле да. Бул абдан тереңдетилген ушундай мамиле жасалат. Буга биз ошол командаларды бөлүштүрүлгөн мезгилде бизде кандай окуучуларыбыз бар экендигин карай, ошо долбоордун алкагында кайсы окуучулар бизде мындай көбүнчө идея берген окуучулар экендигин көрөбүз. Демек ар бир командада бирден ушундай идеяны жарата турган болуш керек. Анан ким ошол бардык идеяларды жүзөгө ашырганга жоопкерчиликтүү болгон ким бар, аны дагы ар бир командага бирден киргизгенге аракет кылабыз. Анан абдан позитивдүү мындай шатырашатман, анан келгенде колубуздан келет жасап алабыз деп элдин баарын шыктандырып, баарыбыз колубуздан келет деген дагы бир позитивдүү адам болуш керек да командада. Айталы, баягы ошол маселелерин чече албай аткан мезгилде, айласы кетип калган учурда келгиле баары бир жасай алабыз деп, алар да алдыга сүрөп кете турган дагы ушундай адам команданын ичинде болуш керек да. Башкача айтканда, же болбосо бир лидер болушу мүмкүн да. Башкача айтканда, командаларга бөлүп аткан мезгилде ар кандай мүнөздөмөлөрүн эске алышыбыз керек. Кайсы балдар кайсы командада болуш керек? Албетте, эми кээ бир балдарда бардык өнүмдөр болушу деле мүмкүн. Мисалы, мына ошолорду азыр ар кандай стикерлер боюнча аларды бөлүштүрөбүз. Ким кайсы категорияга кире турганды карайбыз дагы, анан ошол командаларды түзө баштайбыз. Мында ошол командалар көбүнчө эң көп дегенде 4 же болбосо 5 эле адам болуш керек да. Анткени андан көбүрөөк болгон мезгилде баягы ар бирөөнүн өзүнүн ошол жалпы ишке салым кошушуна мүмкүнчүлүк бербей калат да. Анан ошол процессте алардын мамилеси кандай болушу да абдан кызыктуу да. Биринчиси, ошол командага болгусу келбегендер болот. Анан кийин тим билдинг процесси кетет. Айталы, алар ошол көйгөйдү түшүнүп, аны кандай чечсек деп талкуулай баштаган мезгилде мына ошондой ар кандай ошол мүнөздөмөлөрү алардын бири-бири менен жакшынакай мамиле түзүп алганына мүмкүнчүлүк берет да. Анан айталы, жанагы депрессия же кризис болгон мезгилде мындай баягы жөнөкөй жалпак тил менен айткандачы, мисалы ошол долбоордун максатына жете албай аткан учурларда мына ошол позитивдүү адам алардын командасында эң бир маанилүү ошол ролду ойноп кетиши мүмкүн да. Же лидер деле ошондой ойноп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн командаларды топторго туура алардын мүнөздөмөлөрүн, типаждарын эске алуу менен бөлүштүрүүдө командалык ишти натыйжалуу алып барганга мүмкүнчүлүк бере тургандыгын, жана ошондой эле алардын өзара мамилесин дагы эске алыш керек. Ким ким менен дос, ким ким менен тил табыша албайт, ошол күнү бурушу керек. Анан ошол бөлүштүрүүчүнү ошону эске алыш керек. Эгерде аларда кандайдыр бир ортосунда түшүнбөстүктөр бар боло турган болсо, же пикирлери туура келишпесе, жеке мамилелерине жараша, же болбосо бири-бирин жакшы көрүүгө байланышкан, же ушундай бир нерселер боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Жана сөзсүз түрдө ага маани беришибиз керек. Муну баягы көз алдында калтырбаш керек. Анан командаларды түзгөн мезгилде да ушунун баарын эске алыш керек. Анан ошол туура критерийлер боюнча команда түзүлгөндө бизде жаңжалдар же түшүнбөстүктөр азыраак болот да. Анан мамилелердин бузулбашына алып келебиз. Анан ушундай ар кандай баягы жаңжалдар же чыр-татыктар болуп калган мезгилде дагы мугалим ал жерден алардын ар бирөө уникалдуу экендигин баса көрсөтүү менен, бирок биз жашоодо, тиричилигибизде ар кандай адамдар менен иштеш керек экендигин түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Ошон үчүн биз кандай адам болбосун алар менен коммуникация түзгөнгө көндөндөөрүбүздү өнүктүрүбүз керек экенин айтып, ошол команданын ар мүчөсүнө фидбек колдонуп, анан кийин алар менен бирге иштегенге аракет кылышыбыз керек деп түшүндүрөбүз.
Эң соңу мен өтө тез сүйлөп атат окшойм. Жок, абдан жакшы. Мен ар бир сөздү баягы жазып алганга жетиштим. Эске салып кое турган нерсе жанагы фидбек деген сөз бар, кайтарым байланыш деген. Мына биз баарыбыз өзгөчө КМШда тиги кышы биздин балдарыбыз да кайтарым байланышты бере албай калган учурлар бар. Биз кайсы жерде экенибизди түшүнүш үчүн кайтарым байланыш абдан маанилүү экендигин эске алышыбыз керек. Ошондуктан белгилеп кое турган нерсе мына ошол кайтарым байланыштын башкы максаты бул коммуникацияны жакшыртуу адамдардын ортосундагы. Эгер бул бир гана максат да, биз ошол фидбекти берген мезгилде ушул максатка кандайча жетишиш керек экендигине мүмкүнчүлүк беребиз. Айталы, кандайдыр бир жаңы сунуштар, жаңы идеялар болушу мүмкүн. Ушул жааттан алганда биз баягы улуураак адамдар катары фидбек бергенге үйрөнүшүбүз керек. Дагы өтүнүп кете турган нерсе мына ушул долбоорлук башкаруу. Ошо ролдору бөлүштүрүлөт экен. Анан ошо балдарды кантип шыктандырсак болот, айталы кандай жол менен мына ушул кандайча шыктандырасыңар? Мен азыр жанагы фидбек жөнүндө да бир аз кошумча айтып коеюн. Бул жерде ошол позитивдүү фидбек кандай экендигине көңүл бурсак, дайыма позитивдүүгө басым жасалыш керек. Бул жерде сын пикир деле болушу мүмкүн, бирок ошол сын пикирди айтканда эмнелерди жакшыртыш керек да, эмне кылсаң да жакшыраак болот деген нерсени айтыш керек. Сен жакшы жасай албай атасың, жыйынтык болбой атат дебеш керек аны. Айталы, мына ошол фидбектин маданиятында ошол окуучулар ошол чейректин аягында берет. Ал эми мугалимдер болсо, мугалимдер дагы ошол окуучуларга дагы кайтарым байланыш берип атпайбы? Ал окуучулардын ортосунда эмес, мугалимдерге карата дагы кайтарым байланыш болуш керек. Окуучулар ошол мугалимдерге деле ошол эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек деп айтса болот да. Анан кийин мына ошол биз өзүбүздүн мугалимдерден баштайбыз. Айталы, биз ошол туура кайтарым байланышты жасоонун мисалын көрсөтүп бериш керек. Ошондо балдар да ошол модельди тийиштүү түрдө кабыл алат. Ал эми долбоорлоо окутууга кантип шыктандырыш керек дегенде, бул жерде маанилүү нерсе бул мына ушул көйгөйдүн өзүнө басым жасаш керек да. Башкача айтканда, көйгөйдү калыптандырган мезгилде аны чечүү кызыктуу боло тургандай кылып. Мисалы, биз ошол жанагы ыш маселеси жөнүндө айта турган болсок, канчалык деңгээлде бул колдорунан келет, ошого карашыбыз керек. Же болбосо айталы, ушул ышка байланышкан көйгөй Алматыда бар. Анан сунуштагыла же ушул программаларды же чечимдерди сунуштасаңар, мына ушул тез арада, мына ушул кыска мөөнөттө ушул нерселерди чечкенге жана максималдуу натыйжалуу кантип чечсе боло тургандыгы жөнүндө тапшырма берсеңер болот, же баарлашсаңар болот да. Же болбосо алар менен бирге ошол ыш көп болгон жерге барып, анан алар өздөрүнүн көзү менен көрө тургандай кылып, биз өзүбүз ошол фонд өзү ошол көйгөйүн жай айтып берсе деп алардан суранабыз. Анан кийин ошол көйгөй менен ал иш алып барган фонддун өзү жагдай кандай экенин мыкты айтып бере алат да. Айталы, же болбосо жанагы үй жайсыз ошол көчөдө калган жаныбарлар жөнүндө ким айтып бере алат? Ошолор менен иш алып барган уюмдар алып барат да, туурабы? Биз айталы, негизги басымды биз ошол көйгөйдү анча чечүүгө жасайбыз да. Анткени айталы, ушул баалуулуктарды алмашып кетпеш үчүн, анан жана сертификаттар, кубоктар, айталы, баягы шыктандыруу катары кошумча катары кабыл алыш керек да. Бирок бул негизги нерсе болбош керек. Анткени анда сен бул нерсеге кайсы максатта жасап атканыңды түшүнбөй калышың мүмкүн. Мисалы, ушул ишти жасагандан кийин ошол акча алам деп максат кылышың мүмкүн. Анан сен ойлоп калышың мүмкүн да, айталы, мага бул акчанын кереги жок деп, анан баягы көңүл бургуң келбей калган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерге сыйлык алуу үчүн эмес, ушул көйгөйдү чечүүнү өзүнө максат кыла турган болсоң, анан ушул көйгөйдү чечип, анан ага кошумча түрдө сыйлык ала турганың болсо дагы алар үчүн жакшыраак. Анан кийин аларды ошо долбоордун жүрүшүндө дайыма аларды кызыктырып туруш керек. Анан кайрадан башталган нерсеге көңүл буруп, эмнеден баштагандыгына, ал ишти улантканга дагы басым жасаш керек да, ошо балдардын ошо муктаждыктыгына жараша. Мына ошондон улам биз
ошолор тандалат. Мисалы мектептердин инструктурасынын көбүнчөсү ошол окуучулардын кызыкчылыгына жараша жасалган. Мисалы үчүн алар ошол поло айнектен болгон спорт зал жасасак жакшы болот эле деп өтүнүштү да. Мисалы үчүн ошо дүйнөдө ушундай аз эле да баягы айнектен жасалган полдор же алар кайсы оюнду ойногону жараша өзүнүн жанагы полдогу ошол сүрөттөлүштөрүн өзүнүн өзгөрүп турат да. Анан балдар айтат, мисалы үчүн ошол коридорлордо эс алуу үчүн көбүрөөк зоналар болсо деп өтүнүшөт. Мисалы үчүн типтүү ошол мектептерде жөн эле коридор болот да. Ал эми бизде коридордо батуттар бар. Айта алалы, ошол батуттарга секирүүгө мүмкүнчүлүгү бар, теннис ойногонго мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле аларда ар кандай баягы эс алуу аймактары бар. Ушул адам өздөрүнө ыңгайлуу болушун каалайт, анан тыныгууларды достору менен өткөргүсү келет, балалык чагы өтүп атат. Ошондуктан аларга тыюу салбаш керек, баягы чуркаганга, эс алганга тыюу салбаш керек. Анан бул ушул нерсе ага эмне үчүн керек экендигин түшүндүргөнгө ошол эле убакта айталы, убагында сабак баш керек. Бизде балдар өздөрү канчада кайсы убакта кириш керек экендигин сабакка билишет да. Бизде коңгуроо деле берилбейт ал үчүн. Сизге чоң рахмат. Эми абдан көп суроолорду бергибиз келип атат, бирок бизде азыр экинчи спикерге сөз бере турган убакыт келип калды. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Абдан сонун долбоор экенсиз. Фейсбукта дагы абдан активдүүсүз. Жанагы биздин ошол Пиза 2025 биздин баракчабызга дагы кирсеңиз, анткени силердин видеоңорду көрүп биздин катышуучулар сизге кайрылышы дагы мүмкүн деп ойлойм. Мен акыркы кошумчалап кое турган нерсе жанагы тестирлөө боюнча биз балдарды максат өтүүдө тестирлөөгө даярдабайбыз. Ал балдар өздөрү мына ушул тесттин маанилүүлүгүн түшүнөт дагы, жана ал чындыгында эле аларга керек экендигин түшүнүш керек да. Алардын көндүмдөрү көбүнчө ошол жанагы сынчыл ой жүгүртүүнүн көндүмдөрү алардын ушул тесттеги алардын ийгиликтерин аныктайт да. Мисалы ошол көндүмдөрдүн болушу эле ошол баланын ийгиликтүү болушуна көбүнчө багыт берет. Анан дагы бир жолу кайталап кое турган нерсе, ошол экономикалык деле укмуш, бир акчаларды салбастан эле ушунун баардыгын кадимки эле адамдардын мамилеси жана маанайды тийиштүү кылып жарыялап, тийиштүү кылып муну куруп алып туруп ушул максатка жетсе болот. Анан ошондуктан кандай мектеп болсо дагы мына ушул эки жакка барып отурбай эле ушул максатка жеткенге мүмкүнчүлүгү болот. Ооба, эң негизги мыкты нерселерди, сөздөрдү айттыңыз. Биз дайыма эле ошол келечектин мектебин куруу үчүн көп акча керек деп ойлойбуз да, көбүнчө укмуш, технологиялар керек деп ойлой беребиз. Бирок сиз өзүңүздүн мисалыңызда жөнөкөй эле элементтер, батуттарда элен айталы, ошол ар кандай мыйзамдарды көрсөтүп берсе болот да балдарга. Мисалы ошол мектепте жанагы чакан эле каражат коротуу менен абдан жакшы жабдууларды орнотуп, ошол креативдүү мамиле кылган мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрдүк. Сизге чоң рахмат, иштериңиз ийгиликтүү болсун. Байланышта бололу, урматтуу окуучуларыбыз, урматтуу коноктор. Биздин ошол темабызды уланталы деп атабыз. Бизде дагы бир абдан мыкты биздин коногубуз бар, Искендер Шаршеев. Аны баарыңыздар билесиңер болуш керек. Канат бизде мектептер менен, мектеп окуучулары менен иш алып барат. Искендер болсо биз менен мына ушул мектепте эмне билим алганын, университетте билим алгандардан ары өнүктүрүүгө жардам берет. Жаштарга, аларга стартаптарын өнүктүргөнгө жардам берет. Аларга ишкер болгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Бул жерде кошуп кое турган нерсе, мына баарыңыздар дагы ошол YouTube'дан дагы катышсаңар болот. Ал жерде дагы Пик Кыргызстан жаатында ошо YouTube'да дагы мультфильмдерди, кыска роликтерди жайгаштырат. Андан тышкары ошол Манас боюнча да менимче жомок катары тартылды керек эле ошол мультик сыяктуу. Башкача айтканда, адамдар интернетте абдан жакшы акча таап алганга мүмкүнчүлүгү болгон. Ошондуктан Искендер, сизге чоң ыраазычылык билдирип койгубуз келет. Ошол атайын убакыт тапканыңыз үчүн сизге сөз. Чоң рахмат, Эдуард. Баарыңыздарды көргөнгө кубанычтамын. Бүгүнкү вебинардын катышуучулары бир аз айтып кое турган нерсе, өзүмдүн уюмум жөнүндө айтып берейин деген ойубуз бар эле. Бизде дагы кызматташканбыз. Эдуард дагы бизге биздин YouTube каналдарда ушундай вебинар өткөрүп берди эле. Ошол материалдар ошол YouTube'да, социалдык тармактарда бар. 700-600 адам катышкан эле.
Айтып отурса ПИК, мен ошол ПИК Бишкектин өкүлүмүн. Биз ишкерлер менен иш алып барабыз. Биз ошол чакан жана орто бизнесмен иш алып барабыз. Алар мына ошол инновациялар жаатында иш алып барат. Бунун биринчи фазасы бул ошол Улуу Британия тарабынан 2023-жыл колдоого алынган болчу. Анан биринчи фазасы аяктаган. ПИК деген өзү эмне? Бул баарынан мурда ошол инкубация, акселерация борбору, анан ал ошол Кыргызстан менен Тажикстанда иш алып барат жана анын негизги максаты мына ошол чакан ишканаларга же болбосо өзүнүн ишин баштагысы келген ошол адамдарга өзүнүн бизнесин кеңейткенге жардам берүүгө мактатканалар. Биздер акселерация жана инкубация боюнча дагы аларга жардам бергенбиз. Анан кийин ишкер мисалы үчүн бир жете турган жерине жетип, андан ары өнүктүүнү каалаган мезгилде алардын баарын окутуудан өткөргөнбүз. Алардын баардыгы эле улуу курактагы адамдар. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн арабызда ошол жаштардын бир топ өкүлдөрү бар. Баягы биз кайсы көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурдук элек? Мына азыр кайсы көйгөйлөрдү чечип атабыз? Бизде өзүңөр билгендей, баягы экономиканын өнүгүүсү өтө жай ыргакта болуп атат да. Мисалы Кыргызстанда, мисал келтирсем, Кыргызстанда ошол калктын жан башына карата ИДП 25-тен $200 чейин болгон. Ал эми азыр жана акыркы 20 жылдын ичинде ИДП $1200 адамдын жан башына $100 негизинде болуп атат да. Айталы, Африка өлкөлөрүндө ИДП биздин кошуналарыбызда дагы ИДП бизге караганда начар деңгээлде болгон учурлар болгон жана азыр 2023-жылы Тажикстанда биздикине караганда жогору болду. Өзбекстанда да биздикине караганда жогоруп калды. Өзбекстанда менимче 2000-ге жетип калды болуш керек. Африканын өлкөлөрүндө дагы ада $7000 чыгып атат ошо жылына. Мына ошол ИДПнын көрсөткүчү. Демек, бизде өлкөбүз өтө социалдуу социалдык мүнөздүү экендигин көрүп атат. Бизде ишкерлер жетишсиз болуп атат. Анткени мына ушундай ошо салыктар аркылуу акчаны топтоп, аларды инфраструктурага салып, анан кийин дарыгерлер менен мугалимдердин айлыгын көбөйтүш үчүн ишкерлер керек да. Мисалы бизде бир 620 миңге жакын гана юридикалык жактар бар дейли. Алар реалдуу түрдө эле ошол бизнесмен катары иш алып барып, анан кирешелери бар болуп, анан азыр кандайдыр бир салыктарды төлөшөт. Жана алардын көпчүлүгү көмүскөдө иш алып барат да, тилекке каршы. Анан кийинки жылдары ошол жана көмүскө экономика менен күрөш боло тургандыгын болжолдоп атабыз. Анан 7 миллиард, анан кийин 88 миллиард жана ошо 400 миллиард сомго чейин ошол баягы салыктар топтолуп атканын көрүп атабыз, бирок ал баары жетишсиз болуп атат. Демек, биздин өнөктөштөрүбүз да чыгып сүйлөгөн болчу. Ошол Борбордук Азия боюнча ушундай ассоциациялар чыгып биздин рыногубузду изилдеп көрүп, анан Кыргызстанда болгону 6% гана ишкерлик менен алектене тургандыгын аныктаганда, анан негизи ошол экономикасы жакшынакай өнүккөн ошол өлкөлөрдө жок дегенде 12% түшүш керек да ишкерлер. Ошондуктан биз мына ушул салык төлөөчүлөрдү жаратсак, анан ошондой жаңы бир нерсени кургусу келген адамдарга мүмкүнчүлүк берип, аларга бизнес же сервис түзгүсү келген адамдарга ошондой эле баягы мамлекетке салык төлөй турган ишканаларды ачкысы келген адамдар менен иш алып барганбыз. Бизде Бишкекте, Ошто жана Караколдо 3 кеңсебиз бар болчу. Азыр Бишкекте ошол кеңсебиз бар. Анан биз мына 27 программа өткөрдүк, ошол акселерациялык жана инкубациялык. Андан кийин биз азыр 452 биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ал эми стартаптар, микро жана чакан ошол ишканаларда да. Азыр берде кайсы жерде канча биздин бүтүрүүчүлөр бар экенин картадан көрүп турасыздар. Андан тышкары бизде бир 500-гө жакын, бир 460 адам ошол биздин уюмубуз аркылуу окутуудан өткөрүлдү жана алардын 67% жетекчилери аял кишилер болгон.
жана көбүнчө ошо бизде бүтүрүүчүлөрдүн арасында аялдардын саны көбүрөөк болду. Биздин программаларыбыз жөн жай эле өтүп кеткен жок, бекер өткөрбөптүрбүз. Биз мына ошол 2020 жылдан баштап анан пандемия башталды, локдаундар башталды, анан экономикалык төмөндөү болду. Анан кийин ошол чыгыш Европада согуш башталганына карабастан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз алардын кирешесин жогорулата алышты. 73% ушул акселерациядан өткөндөн кийин анан биз дагы ошо белгилүү бир жардамыбызды бердик деп ойлойбуз, бир ролубузду ойнодук деп ойлойбуз. Ошондой эле биз тарабынан мына ошол 4 жылдын ичинде, 3,5 жылдын ичинде 4172 жумушчу орун сактап калдык жана түздүк. Ушул долбоордун алкагында 210 бүтүрүүчү бизде өзүнүн бизнести инновацияларды ишке киргизе алды. Башкача айтканда биз ошол америкалыктарды, британиялыктарды ошол ишибизге катыштырдык. Башка өлкөлөрдөн адистер келип, ошолор бизнесте кантип жакшы иш керек экендиги туурасында айтып берди. Анан инвесторлорду кантип тапса боло тургандыгы жөнүндө тажрыйбасы менен бөлүштү. Анан биз ошол тышкы факторлорго туруктуулугубузду жогорулатканга мүмкүнчүлүк болду. 87% биздин бүтүрүүчүлөрдүн айталы биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз келип отур. Анан азыр пандемия болуп атат. Биздин ошол туризм жаатындагы, же болбосо кафе, ресторандар жаатында биздин бизнесибиз такыр жүрбөй калды, локдаун, карантин болуп атат. Анан бизде мына ушуну бардыгын 1-2 айга чыдасак болот, бир 8 айга чыдасак болот. Эмне кылышыбыз керек деп кайрылышты. Анан ошондо биз ал мезгилде ушул маселенин чечкен ошол адамдарды таап, мисалы үчүн Максторда, ресторандардан биз атайын баягы тамакты жеткирип бере турган кызматтарды ишке киргизип, ошо биздин бүтүрүүчүлөрдү бат эле ушундай жагдайда кантип жашап кетиш керек экендигин үйрөткөнгө аракет кылдык да. Анан көпчүлүгү ошол киреше алуубузду уланты. Анткени алар биздин башка бүтүрүүчүлөр менен бирге алар өнөктөш катары иштеп, анан башка өзүнүн көйгөйүн чечип алган мүмкүнчүлүк болду. Же болбосо туризм боюнча айталы, ошол туризмге тыюу салынды, анткени адамдардын баардыгы карантин, локдаун учурунда. Анан ал виртуалдык ушундай туризм боюнча алар ар кайсы жактарга барып тартып, анан алардын баардыгын электрондук түрдө бир платформага жайгаштырганга аракет кылып, анан ошол виртуалдык ушул мүмкүнчүлүктөргө жетүү үчүн аларды баягы акча тапканга мүмкүнчүлүгү болду. Бардыгы болуп биз инвестицияларды тартып келип, биз ошол ишкерлерге аларга каражат берген жокпуз. Биз аларга инвесторлорду табууну үйрөткөнгө аракет кылдык. Бизнес ангелдерди, бизнесмендерди чакырып, ошол насыя бере турган институттарды чакырып, анан алар биздин бүтүрүүчүлөрдүн презентацияларын көрүп, алардын айрымдары ушул акча салганга макул болушту да. Биз ошол Казакстанда Шонан бизнес ангел деген венчурный фонд менен иштеп, анан алар биздин ошол бүтүрүүчүлөрүбүздүн ишине акча салганга макул болду. Ошол долбоордон Systems деген долбоордо $500,000 алышты биздин казак өнөктөштөрүбүздөн. Анан бизде ошол Улуу Британия баягы каржылагандан кийин биз аны фонд катары эсептедик. Бизде ошол 675 миң фунт деңгээлинде инвестицияны тартып келүүгө мүмкүнчүлүк болду. Башкача айтканда, бизде ошол аудит болгон мезгилде биз ошол ишмердүүлүктү жыйынтыгын текшергенде бизге адатта биздин ошол бүтүрүүчүлөргө сөз беришчи, бирок ошол текшерүүчү компания жок болчу да. Анан жазуу жүзүндө ошол билдирүүнү алып, анан кийин чындыгында эле алар ушул акчаны алгандыгын далилдеп бериш керек болду. 89 компания ошол насаатчылык колдоого ээ болушту. Алар өздөрү насаатчылыкты түздүк. Эдуард, сизге чоң рахмат. Ал дагы насаатчы катары чыгып сүйлөгөн болчу. Топ менеджерлер бар болчу. Анан алар өзлөрүнүн билими менен бөлүштү. Ошол компаниялар менен, стартаптар менен жана ошол орто бизнес жагында белгилүү тоскоолдуктардан чыкканга жардам беришти. Андан тышкары 41 бизнес консультантка колдоо көрсөттүк. Ошол өзүнүн дараметін арттыруу боюнча 20 сертификаттарга ээ болду. 46 компания ошолор акысыз бизнес диагностиканы алды. 27 субсидияларда ошол бизнес кеңеш берүүчүлөрдүн кызмат көрсөтүүнү акчалаш үчүн. Биз 200дөн ашуун иш-чараларды жүргүздүк. Алганда эл аралык деңгээлдеги, локалдык деңгээлдеги 3 жыл бою дайыма улуттук эл аралык чемпионаттарды уюштуруучулар катары чыга алдык ушул ишкерчилик боюнча. Жана ал жерде биздин бүтүрүүчүлөр дагы мына ушул 125 топко киргенге мүмкүнчүлүк болду. Андан тышкары биз ушул ишкер же предприниматель деген компания Кыргызстанга
мурдагы миллиардерлерди, миллионерлерди алып келип ушул иш чараларга катыштырды. Бизге 5000ге жакын адам жалпысынан бизден ошо пик бизнес иш чараларыбызга катышканга мүмкүнчүлүк алышты жана ошол жанагы акча инвестиция алгандардын ичинен ошол Долон Системсти белгилесек болот. Кыргызстанда мыкты таланттар бар. Алар мына ушул кесипкөйлөр менен биргелешип айталы Берде Сатартүкү деген өзүңөр билесиңер мыкты программист, ал бир финанс министрлигине бирге иштеген болчу жана ал ошол жанагы казначействонун автоматташтыруу системасына тиешеси бар. Жана ошондой эле ал көп жылдаган тажрыйбасы менен ошол Тоол Кенже атындагы балдары менен биргеликте башка өлкөлөрдө, Монголияда, Австралияда ушул жана геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзгөн ошол балдар менен биргелип, анан дагы бир нече ошол программисттер биригип туруп, азыр дүйнө боюнча эч кайсы жерде жок болгон бир продуктуну же өнүмдү иштеп чыкты. Бул ошол геологиялык чалгындоону талдоо. Мисалы мурда айталы канча конкреттүү бир кенде канча алтын бар экенди билүү үчүн атайын чалгындоону жүргүзүп, ар бир метр сайын ушундай керндерди жасап, ошо жерде тешип, анан аларды аныктачу да айталы бир 400-500 ушундай керин жасаш керек болсо айталы километрге чейин тереңдикте да ал 1 метр айталы $400 каражат жумшаш керек болот. Ошондуктан бир кенди изилтөө үчүн компанияга бир топ 19, 20, 30 миллион доллар төлөгөнгө туура келчү да. Ал эми Долон Systems болсо атайын системаны иштеп дагы бир учурунан ошол ал жерде геологиялык чалгындоону жүргүзүш үчүн компанияларга керндерди анан анын үлгүлөрүн Лондонго жиберип, анан айлар бою аны күтүп, аякта канча алтын бар экендиги жөндөп келип, анан кайсы жакты көздөй дагы андан ары казыш керек экендигин күтүш керек болгондо, ал эми азыр Долон компаниясы мына ошол талдоону онлайн режимде жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Башка айтканда, алар бул жерден айталы ошол жанагы казып, ошол жерде баарын көрсөтүп, 3D түрүндө көрсөтөт, аны кайсы жакты казыш керек, кайсы жакта казбаш керек экендигин көрсөтүп бере алат да. Анан кийин бул жерде көпчүлүк компаниялар айталы ошол геологиялык чалгындоо жаатындагы компаниялардын көпчүлүгү аларга төлөгөнгө даяр болушту да. Алар ошол мына силерге силердин өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла дешти. Биз анан мунун баарын эзилде Австралиядан, Түштүк Америкадан, Кытайдан, Африкадан ошолорду карап көрсөк, аларда мындай система жок экенин, бул уникалдуу экенин, казак өнөкөтөштөрүбүз бери 2-3 жолугушууну уюштургандан кийин эле мына ушул жолугушуунун жуушунда биз силерге акча беребиз деди, биз муну чечтик деп айтышты. Анткени бул уникалдуу, анан чындыгында эле натыйжалуу. Мына азыр тиркем аябай жакшы сатылып атат, азыр баардык дүйнөдө аларга төлөгөнгө даяр болуп атышат. Ошондон ошол 500 миллион доллар алар бат эле топтоп алышты да. Бул инвестицияны алышты. Демек, ошо таланттуу адамдар өздөрү кесипкөй адистер менен биргелешип бир уникалдуу өнүмдү чыгара алышты да. Бизде балары дегендеги бар, алар биздин ошол өнөктөштөрүбүз менен алып барышты. Робеки, бизде ошол Азамат Токуров өзү бизнес дагы жүргүзөт дагы, мына ошол нерсеге өзү каражат жумшаган. Ошондой эле биздин ошо бүтүрүүчүлөрүбүздүн бир нечеси да өздөрү биргелип атайын ушундай долбоорлорду ишке ашырып атат. Спорт Шилд, бул биздин ошол Гүлжан Абдыкеримова, биздин мигрантыбыз ошол локдаун учурунда кайра келип, анан ал жактан ал ошол кийим тигүү цехтеринде иштеп аткандан кийин ошол кийим тигүү цехин ачсам эмне болот деп ушул ишти баштады. Анан адегенде эң баягы кардарды табуу кыйын болот эмеспи? Анан кийин биздин программабыздан өткөндөн кийин биз ошол кесипкөй ошол электрондук коммерция боюнча кесипкөй адамдарды чакырып, кечилап мисалы анан ошол адистер, анан башка да уюмдардан кесипкөй адамдарды чакырып алар кандайча жасаш керек экендигин, кантип эбеге Амазонго кантип байланыш керек экендиги туурасында айтып бергенден кийин ошол Гүлжан Абдыкеримова активдүү түрдө электрондук коммерцияны жүргүзө баштады жана азыр ыныктаа жагдай кандай? Бизде 40% азыр кийим цехтери жабылып атат. Баягы каражаттары жок болуп атат, ишканалар дагы жабылып, алар башка бизнеске багыт алып атышат, карыздары көп болуп кетип атат да. 60% болсо биз ушул
берилген ошол заказдарды же тапшырыктарды аткарганга жетишпей атабыз деп айтат. Анын үчүн тигилерде жок десе, демек ошол 40% электрондук коммерцияны колдонушпайт экен. Бизде бардыгы жакшы болуп аткан ошол 60%, алар активдүү түрдө электрондук коммерциянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонушат. Мына бир ушундай кызыктуу кейстер болду. Ал эми азыр биз ошол 2023-жылы апрель айында биз ПИК боону токтотобуз. Биз ошол ПИК коомдук фондуна айланалы деп атабыз. Андан кийин биз коомдук фонд катары ишти уланталы деп турабыз. Мына биздин негизги миссиябыз ошол дараметти арттыруу, ишкерлердин, ошондой эле борбордук азиядагы стартаптардын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу, ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышына жардам берип, биз ошол бизнес кеп кеңештерди акселерациялай уюштурмакчыбыз. Ошондой эле өзүбүздүн импакт инвесторлорубузду, эл аралык импакт инвесторлорду ишке тартканга аракет кылабыз, акселерациялык программаларды жүргүзөбүз, дараметтерди өнүктүрүүгө аракет кылып, бизнес пландарды иштеп чыгып, бизнес консалтинг компанияга аудит жүргүзүү деген сыяктуу ошол консалтингте кызмат көрсөтөрдөн кийинки мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы жаатында кызматташканга басым жасамакчыбыз. Биз эмне мына ошол биздин позициябыз мындай да, биз Кыргызстанга керек. Айталы ошол пизанын тесттеринен баш тарткан мезгилде мен аябай баягы маанайым чөктү да. Анткени ошол биринчи белгиси ошол Акаев учурунда бизде аналитикалык кызмат бар болчу да. Ошол президенттин аппаратына караштуу. Анан ошол аналитикалык кызмат дайыма ошол социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүп турчу. Ошол коомдогу пикирлердин негизгилерин топтондан өнүгүү боюнча сунуштарды берип турчу. Кийин болсо аны ошол стратегиялык изилдөөлөрдүн институтуна берип коюшту. Анан мына ошол жана пиза тестин дагы жаап койгондо дагы бул туура эмес болду. Көрсөк, Кыргызстан бир нече жыл бою ошол рейтингтердин эң төмөн жагынан орун алып атыптыр да. Анан биздикилер болсо кой, биз мына ошол дайыма төмөндөп калган үчүн биз жаап эле салалы деп айтышты да. Биринчиден ошол президенттин аппаратындагы чечим кабыл алуунун сапатын түшө баштайт. Анткени бардыгы эле президент өзү окусу келе турган маалыматтарды бере берет дагы, анан ал туура эмес чечимдерди кабыл ала турган болот. Ошондой эле ошол пизадан баш тартса, биздин билим берүү системасы начарлайт да. Анткени эч ким ушул силердин билим берүү системасынын эмнеге начар экендигин айтпайт да, белгилүү иш-аракеттерди жасабайт, өнүгүү болбойт, индикатор болбой калат. Ошондуктан ошо биздин билим берүү системабыз дагы начарлайт. Анан ошол айталы билим берүү системасы азыркы мезгилде эле ошо начарлап атат деген ойдомун. Анткени чындыгында эле дайыма баягы өлчөп туруш керек да. Ошол биз кайсы жердебиз, биздин рейтингибиз кандай, эмне колубуздан келип атат, эмне келбей жатат деген нерсеге көңүл буруш керек да. Анан эгерде айталы ошол бала анын чыгымдары менен киришleri канча экендигин билбесе, ал өзүнүн киресин эч убакта өнүктүрө албайт. Анан көбүрөөк киреш алганга мүмкүнчүлүгү болгон бизнесменге айлана албайт. Эгерде мамлекет өзү рейтингде кайсы жерде экендигин жана эмне себептен ошол жерде экендигин билбесе, ал натыйжалуу окутуунун системасын түзө албайт. Бул жанагы Дани Крюгердин эффекти да. Айталы кээ бир адамдар баягы ийгиликтерге жеткенден кийин эле бүт баарында кыйратым, анан эч кандай катачылык кетирбейм деп баштайт. Анан аларга сын айтсаң эле, анда алар жаман көрө баштайт. Анан кийин алар жөн эле баарлашпай калат, сага сын пикир айтсаң, же болбосо анын колунда иштесе сени жумуштан кетирет деген сыяктуу. Анткени сен өнүгүүң тотуп кала турган болсо, сен объективдүү түрдө өзүңө баа бере албайсың. Анан туура эмес, катачыл чечимдерди кабыл алганга алып келет. Бул эффект Дани Крюгердин эффекти деп аталат. Бул мезгилде бул адам сынчыл ой пикир жок болуп, дайыма аныкы туура деп эсептеген туура эмес да. Туура эмес болгон учурда да өзүн туура деп эсептеп, анан абдан оор кесипеттерге алып келген чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Пизада баягы ошол өлчөөнүн 3 индикатору бар. Сынчыл ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү чечүү жана кызматташтык. Бүгүнкү күндө дүйнөдө көйгөйлөр өтө көп. Демек, бул ошол жана чечүү керек боло турган милдеттер деп койсок болот. Ошол эле учурда
Мына ошол көйгөйлөрдү чечиш үчүн дайыма өнүккөн сынчыл ой пикирди ээ болуш керек же. Ошондой эле жамааттарда дагы иштөөнү билиш керек. Анткени аларда ошол адамдарды мобилизацияга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мына ошол көрсөткүчтөрсүз бул дүйнөдө бир нерселерди жасаган дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин билим берүү системасы, биз айтабыз советтик билим берүү системасы эң мыкты болчу дүйнөдө деп айтабыз го, бирок ал чындыгында эле ошондой болуш керек эле болчу. Бирок ошол жерде ошол көйгөйлөрдү чечүү жагында бир аз ал аксаткан нерсеси бар болчу. Анан кийин ошол айталы көп эле баягы окуганга көбүрөөк, баягы жаттаганга көбүрөөк басым берип жасап калганбыз да. Эң төмөн жүктөм бул Кыргызстанда экен. Ошол анан Кыргызстанда бир нече өлкөлөрдө ошол мектептерге эң бийик жүктөм жасайт экен. Мисалы Финляндияда үй тапшырма деле бербейт. Анан Кыргызстанда болсо үй тапшырмаларын жалпы үй бүлөсүнүн баардыгы ыйлап, сыктап анан кийин жасашат эмеспи? Ал эми бала болсо үйгө аябай көп үй тапшырмаларын аткарат да. Анан жаттамалар дагы көп. Анан алар биздин билим берүү системасын талкалап атат. Анткени балдар жаттабаш керек. Алар ошол жанагы алган билимин ошо көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Мисалы бизде жасалма интеллект бар, интернет бар. Анан ошол билимди бир флешкага сактап коюп эле, анан ошол флешканы каалаган мезгилде ал жерге кирип туруп ошол маалыматты алып туруп эле анан ошол билимге ээ болсо болот туурабы. Анан өзүнө керек болгон нерсени гана билгенге болот. Ал эми ошол сынчыл ой пикирге, сынчыл ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн өнүктүргөнгө аракет кылышкан. Анткени белгилүү көйгөйдү чечиш үчүн ага карата бир нече чечимдин варианттарын иштеп чыгыш керек болот. Реалдуу болуш керек алар. Андан кийинкиси ошол көйгөй чечкенге мүмкүнчүлүгү бар болгон кесипкөйлөрдү ишке тартыш керек. Тилекке каршы бизге ушул жетишсиз болуп атат. Илон Маск айталы ошол балдарды жанагы мектепке бергенден баш тарта баштады. Жанагы Астер деген ошол мектепке окута баштады деген маалымат бар. Анан ушул мектептер ал өзүнүн дагы жана башка анын кызматкерлеринин дагы балдарын ошо сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөткөнгө аракет кылып атат. Ал ошо кооперация жасаганга үйрөткөнгө аракет кылып атат. Мына ушул баягы бир притча катары да, уламыш катары бир айтып болгум келди. Бул реалдуу окуяларга негизделген. Ал жерде ошол Газпромдун акционерлеринин ошол чогулушунда айтып берген да, ошо Санкт-Петербург экономикалык форумунда айтып берген. Жарандык согуш учурунда Америкада эки тарап, ошол конфедерация менен федерация экөө бири-бири менен согушкан. Анан ошол эки тарап алар бир ушундай бир жагдайга ошол бири-бирин жеңе албай коюшкан да. Ошол жерде Грант генерал Ли түндүктүк ал ошо отрядка бир депешаны берейин деди да. Андан кийин ага курчоодо калып, анан ошол курчоодо калган отрядка өзүнө бир маалымат бериш керек болчу. Анан эмне кылсам да баардыгын кимдерге кайрылсам билбейм, бул мүмкүн эмес. Ал жерде ошо душмандар турат, алар аркылуу өтө албайбыз. Анан кийин адегенде баягы арба менен алар жеңип туруп, анан кийин ошол маалыматты кыстап беребиз деп айтышкан да. Ошондо анда айтат да, келгиле бирдемени ойлоп тапкыла дагы, ошо кантип жеткиребиз дегенге маселени чечкиле деп айткан экен да. Анан ошо адъютанттардын бири айтат да, бизде мындай бир анын атын унутуп калдым дейт, ошо Билл Томас деген бирөө бар дейт да. Анан ошол ал ушул маалыматты жеткире алат дейт. Так жеткире алабы? Ооба жеткире алат деп жооп бериптир да. Анан жооп бересизби? Жооп беребиз дейт. Анан ал каякта десе, бир эле көйгөй бар. Ал аябай тартипсиз. Анан ошол офицерге ора мамиле кылган үчүн азыр галфакта отурат деп айткан да. Анан генерал эле айтат да, мейли анда алып келгилечи, көрө эле алып келгиле. Анан алып келсе ал айтат, сен ошол маалыматты жеткире аласыңбы 2 күндүн ичинде десе, Билл барып туруп, ооба жеткире алам дейт. Анан кимге жеткиресиңер деп анан ошол офицердин аты жөнүн жазып туруп, анан ошол маалыматты берип, анан эми бар жеткизип кел деп айтышыптыр да. Анан 2 күндөн кийин ошону жеткирип бериптир. Анан мындай суроо жаралып атат бул жерде. Азыр дүйнөгө мына ушундай Билл Томастар керек болуп турат. Анткени Ли аны сен кантип жеткизесиң, эмне кыласың деп аны эзген деле жок да. Анан өзүлөрүнүн жанагы өзүнүн кесиптештери менен, офицерлери менен, генералдарды чогултуп отуруп алар менен сүйлөштүк. Аны 2 күндө болбойт деп баардыгы айтышты да. Анан бирок Билл болсо аны жеткизди ошол маалыматты. Анан ал кантип жеткизем, эмне кылам деп сураган да жок да. Анан кийин кантип дарыя аркылуу өтөйүн, анан кийин ошол атчан барайынбы, жөө барайынбы деп сурап отурбастан туруп эле, ошо кандай ыкманы колдоно турганын айтпай туруп эле өзү жеткирем деди.
Анан жеткирди. Ошол ага бир көйгөй коюлду. Анан ошол көйгөйдү чечти да, анан өзү ушул көйгөйдү чечкенге мүмкүнчүлүгү болду. Мына ушул проактивдүүлүк деп аталат. Мына ушундай адамдар азыр маанилүү да. Мына бүгүн ушундай бир мисал бар болчу. Айталы ошол адам келип, кел мага мындай документ жасап берчи дейт. Анан кызматкерлерден бирөө айтат да, ошол техникалык тапшырма жазып бергилечи, силер эмнени каалайсыңар, ал өзү эмнелерди камтыш керек ошол документ деп. Анан кийин жетекчи албетте ал жерде мына могуларды жасалыш керек деп айтат да. Анан кийин анан ошол документти жасап туруп берсе, айтат ал жерге дагы могулар жетпей атат деп айтып атат да. Анан тигил кайра жасап туруп жөнөсө дагы могулар жетпей атат деп айтып атат да. Анан кийин кечке чейин бир күн бою ошол иш менен алектениптир да. Анан башка бир кызматкер бар болчу, дагы мындай ошол документти жасап бер дегенде ал анан өзгөргө керек боло турган нерсенин баарын жасап туруп, анан бир нече вариант берип, кайсыңысы силерге керек деп сурап коет да. Мисалы ошол кошумча түрдө дагы мындайлар болушу мүмкүн да. Алдын эле ошонун баарын ойлоп туруп бир нече вариантта ошол документтерди даярдап коюп, мына ушундай адамдар маанилүү, мына ушундай адамдар экономиканы өзгөртөт. Анан бизде ошол билим берүүдө баягы жөн эле жаттама менен бул жөн эле жүктөмө болуп калат да, ошол мектеп программасынын гана жүктөмү. Ал ошол көпчүлүк ошол мурдагы СССР Союзунун өлкөлөрүндө мына ушул ыкма жакшы натыйжаларды бербейт. Ал эми дал ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган программалар жакшы натыйжалар берет. Бизнесте да ошондой эле жагдай. Азыр бизде ошо жасалма интеллект бар, анан ал баардык аспектилерди өзүнө камтыганга мүмкүнчүлүгү бар. Айталы, мисалы, биз азыр бир кызматкер айталы GPT чатында иштей ала турган болсок, ал ошол маркетинг жагындагы 10 кызматкерди алмаштырып койсо болот, жана 2 иш кагаздары менен алектенген кызматкерди алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми азыр болсо акырындык менен ошо келечекте дал ошол проактивдүү иш дегенде ошо Билл Томастар проактивдүү иш алып барганга мүмкүнчүлүгү барлардын артыкчылыктары бар болот да. Жанагы нускаманы күтүп отургандарга аларга жасалма инстинкт алардын ордуна алмашып коет. Жанагы сынчыл ой жүгүртүү деген дагы түшүнүк бар эмеспи? Эгерде силер мына ошол мисалга дуушар болсоңор керек да. Эске салып кое турган болсок, ошол жанагы талкалаган терезелердин теориясы бар да. Айталы, Нью-Йоркто бир көйгөй бар болчу да. Ал жерде ошо балдар, ошол ар кайсы поезддерге ар нерселерди жазып, терезелерин талкалап кетишчү да. Анан ошол көйгөйдү жөнөкөй эле чечип койду. Кимдер билсе, мындай дайыма алар ошол жанагы кайрадан ошол аларды бардык жерлерде ошол жанагы терезелерди дагы кайрадан да салып, бардыгын кайра калыбына келтирип туруп, анан дагы бир кызыктуу бир кадам жасашты да алар. Ал дагы жардам берди ошол көйгөйдү чечкенге. Айталы, ошол полицияга мына ошол кылмыштардын бетин ачкан статистика үчүн акча төлөчү экен. Анан кийин ошол Нью-Йорк шаарынын мэри мына ушундан тажап, анан кийин ал кандайдыр бир чечим таап калачы ошол кылмыштуулукту азайта турган деп кайрылыптыр да. Анан тигилер ойлонуп көрүн, анан кылмыштуулук аябай өсүп кеткен да. Анан кийин ошол полиция кызматкерлерине ошол кылмыштын бетин ачуусу үчүн, ачкандыгы үчүн айлык төлөнө турган болчу да ал мезгилде. Анан ал жерде бир консалтинг компаниясы, бул туурасында материал дагы бар. Анан ал болсо мындай ошол полицейскийлерге ошол кылмыштардын жоктугу үчүн акча төлөп, анан кылмыштар бар болсо аларга айып салыш керек деди да. Анан эмне болду? Кылмыштуулук кескин түрдө азайды. Эгерде полицейскийлер үчүн же полиция кызматкерлери үчүн алардын иши жок боло турганы үчүн аларга акча төлөнө турган болсо, демек алар жана аларга айталы кылмыштуулук канчалык көп болгон сайын көп эле акча боло турган болсо, анда албетте жана жагдай жанагындай боюнча кала бермек. Ошондуктан бул сынчыл ой жүгүртүү, мына ушундай проактивдүү ой жүгүртүү натыйжасында ушундай жыйынтыкка келишти да. Биздин өлкөдө дагы баардык ушул процесстер, көпчүлүк процесстер дал ушундай да. Мисалы биз милицияга аз айлык акы төлөйбүз да, ошол жанагы кылмыштын бетин ачуунун статистикасы үчүн. Ошон үчүн бизде кылмыштар көп, жылдар сайын алар көбөйөт. Ошон үчүн алардын кылмыш жок болгошу үчүн аларга төлөш керек. Ошондо алар кылмыштар болбош үчүн баардыгын жасаганга аракет кылышат. Дагы бир көңүл бура турган нерсе бул ошо жанагы Санарип кыштак же Санарип айыл.
деген жолсу интернет экономикага көңүл бурайлы деп атам. Азыр адам өзүнүн азыр адамдын баш мээси мурда 100 граммга көбүрөөк болчу экен, ошол 200 мурда. Акыркы 200 жылдын ичинде 100 грамм азыраак болуп атат да адамдын баягы мээси. Анткени адамдар баардык маалыматтар дегенде китептерге түшүрө башташты, баш мээ курга баштады да. Анан ошол жанагы жеке маалыматтардын баарын интернетке коюп атат. Эми адамды баягы активдүү түрдө издөө системасын колдонгон адам деп койсо болот да. Анан ага көбүнчө ошол маалымат кереги жок болуп калбайбы. Бирок башында жүргөн нерсенин баарын азыр интернеттен таап алса болот да. Эми ал азыр ошол баш мээнин аналитикалык бөлүгү жакшыраак иштейт да. Баягы кайсы жерде ушул маалыматты тапсам деген. Анан баягы алдыңкы бөлүгү мээники азыр көбүрөөк өнүккөн болуп атат. Анткени экономиканын негизги ресурсу бул көңүл буруу болуп саналат. Мисалы, бизнесмендерге айтабыз, саткыңар келеби? Анда ошол кимге саткыңар келген адамдын көңүлүн бургула дейбиз. Саясатчыларга, бийликте каалайсыңар, анда силер ошол электораттарыңардын көңүлүн өзүңөргө бургула деп. Анан окутуучуга мыкты өзүнүн бүтүрүүчүлөрүн даярдагың келеби? Демек алардын көңүлүнө ээ болушуңар керек деп айтабыз да. Анан ошо блогинг бул абдан көп сандагы, көп өлчөмдө контент жүрөт жана ошол адамдарды таң калтыруу, адамдардын көңүлүн бурдуруу үчүн күрөш жүргүзүлүп атат да. Жалпысынан айта турганым ошол. Силерге булар биздин маалыматтар жана бизде ошол корпоративдик почтага дагы биз бир аз өзгөрүп калышы мүмкүн. Эгерде силер биздин программа аркылуу, акселерация программасы аркылуу өтүгүлө турган болсоңор, кайрылыңыздар. Биз силерге жардам бергенге даярбыз жана биздин билим берүү системасына мына ушундай принциптер кирет деген үмүттөбүз. Бул жерде 3 пунктка басым жасалат. Ошо көйгөйлөрдү чечүүгө, сычылоо жүгүртүүгө жана ошол долбоорлук командаларда иштөөгө же кызматташууга көбүрөөк басым жасалыш керек. Негизги нерсе ушул. Искендер абдан маанилүү нерсе болуп атат. Искендер, сен дагы ушул жолду басып өттүң. Ошол жанагы чет өлкөлүк адистер менен атаандыштыкта иш алып бардың. Мен дайыма баягы артта калып атканыбызды сезип турчумун да. Баягы биз өзүбүздү өзүбүз өнүктүрсөк дагы, Европа университеттерин аяктаган күндө дагы дайыма ошол бир аз артта калып атканыбызды сезип атабыз да. Эң маанилүү нерселерден бири бул ошол көп сандаган адамдар менен иштей билүү, аларды ынандырып, аларды мобилизация кылганга жетишүү эң татаал нерсе да. Ошондуктан долбоорлук ыкма бул абдан жакшы эффектке жана натыйжага ээ. Кийинки көйгөй бул ар кандай жагынан ошол көйгөйгө караш. Мисалы, ышка байланышкан маселе болсо, бул жалаң экология көйгөй эмес. Бул айталы бир топ тараптарды кыжалат кылган көйгөй экендигин, мисалы үчүн ошо Бишкек шаарынын калкы үчүн билебиз да, көп көйгөй жаратат. Силер биздин билим берүү системасынын практика жүзүндө натыйжалары кандай экенин көрүп атасыңар. Силерге айталы мектепте, университетте бүткөндөн өзүнүн идеялары менен келет. Мына ошолорду карап туруп, силерге, бизге азыр эмне жетишсиз болуп атат айтып эле, кандайдыр бир кескин түрдө алдыга өнүгүүгө жетиш үчүн эмнелер жетишпей жатат. Айталы бизге баягы адамдар келет, анан бизде ошол жанагы чыпкалоо бар деп койсок болот да. Биз ошо инкубацияга өткөндө 100 адамдын ичинен 2 гана бизнесте калат да. Көбүнчө 98 баягы өздөрүнүн идеяларына көңүлү калат. Анан эң жаман нерсе, баягы идеялары өтө көп болгон адамдар келет. Анан алар реалдуулукту карап эле, мен момундай жасагым келет, мен ресторан ачкым келип атат, же болбосо дагы бир дүкөн ачкым келет, өндүрүш ачкым келет, тигине каалайм деп 5-6 идеясын алып келет. Анан айтасың да аларга, кел, ошо ресторан боюнча бизнес план жазалы десең, жок, бизнес планды буга да жазыш керек деп, анан эки жакта бир 4-5 жакка эле далдактап аракет кылып калышат да. Анан кийин алардын бардыгы боюнча натыйжага жетише албай калат дагы. Анан ал ошол идеяларына көңүлү калып калат, анан иштегиси келбей калат дагы. Анан бир жака кетип калат, жалданып иштегенге кетип калат. Анан ошол инкубациянын ичинен экөөсү өзлөрүнүн ишин улантканга аракет кылып атат, улантып атат.
мына белгилүү бир ишти жасап атат. Кээде бизде абдан акылдуу балдар да келет, алар абдан көп маалыматты билет. Анан бирок силер бизге келгенден кийин, иш жүзүнө келгенде алар өтө көп тобокелдик бар экен деген көргөндөн аларда ички чектөөлөр өтө көп, анан ошо бир нерсе жасагандан дагы мындай тайсалдап турушат да. Ал эми ишкерликке келгенде реалдуу саясат, анан баягы атаандаштык деген сыяктуу нерселер бар. Баардыгы реалдуу караш керек баардык нерсегечи. Анан ошол акылдуу балдар келип, анан ошо реалдуулук кандай экендигин баягы талдай билүү мүмкүнчүлүгү жок да, өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен айкалыштыра билүү көндүмдөрү жок балдар келип атат. Бул абдан чоң көйгөй, анткени ушул балдар көбүнчө биздин программадан кетип калышат да көбүнчө. Ошондуктан биз ошол акселерация программаларын ишке киргиздик. Ал өзүнчө бир чыпка катары ошол чындыгында эле жыйынтыкка жеткиси келген адамдарды топтойт да. Алар баягы убагында ушу иши жүрүшпөй калып, кандайдыр банкрот болуп, кыйналып, кайра бутуна туруп ушинтип аткан адамдар келгенде, алар акселерация программасына киргенден кийин алар мына ушул оор жолду басып өтүп тажрыйба топтогон адамдар болгондон кийин алар өнүккөнгө мүмкүнчүлүктөрү жакшы болот. Талдаган же маалыматты талдай билүү мүмкүнчүлүгү, бирок ошол эле учурда өзүнө кошумча маалымат менен өзүнө өтө көп жүк салбоо, ошондой эле стресске туруктуу болуу, ошондой эле ыраттуу иштерди жасоо, анан жана мен белгилеп кеткендей эле бул жерде ошол жанагы мен айтып кеткен 3 негизги сапатка ээ болгонго аракет кылыш керек да. Бул адамдар менен иштешүүлү, башкача айтканда лидерликке болуу жана кызматташуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле көйгөйлөрдү кандай чечүү керек экендигин билүү жөндөмдүүлүгү. Интернетте эмне үчүн жанагы бири-бирине жаман көрүп эле негатив комментарий жаза беришет? Анткени адамдардын көпчүлүгү ошол көйгөйдү көрүп турат, анан бирок ошол көйгөйдүн чечимин көрө албаган үчүн көбүнчө ушундай жанагы жаман сөздөр жазыла берет. Ал эми көйгөйдүн чечими кандай болуш керек экенин билгендер алар жөн эле ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылышат. Мына ушул сапаттарга көбүрөөк көңүл бурулуш керек. Чоң рахмат, Искендер. Азыр мен бул жерден дагы бир учурду эстеп атам. Мына ушул балдарды мына ушундай практикага аралаштыруу үчүн бир өлкөдө, ар бир мектепте $500 бериптир да, мындай образдуу түрдө айтканда. Анан активисттер айталы кандайдыр бир башкарыла турган бир команданы түзүп, анан алар ушул $500 окуучулардын арасында бөлүштүрүптүр да. Алар өздөрү келип долбоорлордун коргоп, анан кийин мына ушул акчаны мага берсеңер болот деп, алар баягы өзүн презентация кылып, анан өздөрүнүн идеяларын коргошконда, бирок ушундай жөнөкөй эле бир концепция, абдан көчтүү бир толкундарды жүзөгө ашырганга мүмкүнчүлүк берди. Ошо балдар ошол дүйнөнүн көрүнүшүн аңдап түшүнүп, анан кимде ресурс бар болсо ошону ынандырганга үйрөнүп, анан кимдин ресурстары бар болсо алар мына ушул долбоорлордун максатка ылайыктуулугун баягы аныктап, тактап айтып бергенге мүмкүнчүлүгү болуп, жаңы идеялардын жаралышына тышкак болуп, анан ошол коммуникациялар боюнча мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга жана speaking skills деп коет го, ынандыруу көндүмдөрү, презентация көндүмдөрү болуп, анан ошол биз силерге акча бердик, инвестициянын кайтарымы болуш керек деген нерсе чыгат эмеспи. Анан эң башкысы ушул мектеп, директорат же окутуучулар өздөрү, мугалимдер ушул процесске кийлигишкен жок болгону баягы күчтүү чырсаттыктар болбошуна гана көңүл бурушканда, ушундай жол менен биздин жалпы системабыз чындыгында эле баягы биз айталы дил баян жазганга караганда диктант жазганды жакшы көргөн адамдарбыз. Анан дил баян жазыш үчүн ойлонуш керек, бирдемелерди билиш керек дегендей, ошол жана биз белгилегендей эле ошол биздин билим берүү системабыз ошол буга чейин эле салынып кеткен жол менен баралы
деп аракет кылат да. Азыр дүйнөдө сиз ошол грамматикалык катачылыктар менен жазышы мүмкүн, бирок сенин ой жүгүртүүң мыкты болуп, көңүл бурганга татыктуу боло турган болсо, ал ката жазганыңа деле көп маани берилбейт. Искендер, сизге чоң рахмат. Биз азыр ошо убактыбыз аягына чыгайын деп калды. Силердин жамаатыңарга дагы ийгилик каалайбыз. Жана бүгүн ошо бизде уккан ошол мугалимдер, алар да кандайдыр өздөрү үчүн кандайдыр бир идеяга ээ болушу мүмкүн. Булдар региондогу сабак берген мугалимдер бар. Алар өздөрүнүн окуучуларына ошол программа жөнүндө айтып берет чыгар, силерге кайрылышы мүмкүн. Анан бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөр бир нече жылдан кийин силердин программаңарга катышышы мүмкүн деп ойлойм. Искендер, сизге чоң рахмат, ийгилик болсун. Биз ушул заманбап күчтүү Кыргызстанды курууга умтулган адамдарбыз. Мен бүгүнкү вебинардын аягына чыгаруу менен дагы бир жолу эске салып кое турган нерсе, жакын арада биз силер менен биргеликте дагы бир жакшы бир сыйлыкты тапшырмакчыбыз. Биз ошол Telegram каналыбызда ошол оюндун жөнөкөй эрежелерин жайгаштырабыз, жеңүүчүнү аныктайбыз, анан эң активдүү катышуучуларды аныктап алмакчыбыз. Жазгы майрамыңыздар менен аман эсен болуңуздар, жакшы калыңыздар.